Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Кыргыз темир жол улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын башкы директору Азамат Закиев темир жол тилкесин куруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Жыл соңуна чейин 5 чакырым жолду аяктоо пландалууда. Учурда иштин 85%, 4,5 чакырым жол тилкесинин түптөө иштери бүттү. Ал эми 3,7 чакырым жол тилкесине релистер орнотулган. Мындан сырткары чет элдик инвестиция тартуу боюнча да сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы айтылды. Президент Садыр Жапаров курулуштун жүрүшү менен таанышып чыгып, талап кылынган сапат стандарттарын сактоо менен бирге иштин жүрүшүн басаңдатпаш керектигин белгиледи. Андан ары мамлекет башчы Чүй облусунун Кемин районундагы ишке киргизүүгө даярдалып жаткан темир жол шпаландарын чыгаруучу ишкананы көрүп чыкты. Ишкананын курулуш иштери ушул жылдын май айында башталган. Ноябрда бардык зарыл жабдууларды орнотуу иштерин бүткөрүп, декабрь айында жогорку сапаттагы шпалаларды чыгарып баштоо пландалган. Өндүрүштүн күтүлгөн кубаттуулугу айына 6-8 миң даана шпал чыгаруу. Ишкананын продукциясы ички рыноктун, анын ичинде балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун курулушу учурунда шпалага болгон муктаждыкты жабат. Мурда өлкөдө темир жолдорду оңдоодо чет өлкөлөрдөн материалдар алынып келсе, эми оңдоп түзөөдө жана коруу иштерине ата мекендик өндүрүштөгү шпалаларды колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул өз кезегинде баанын төмөндөшүнө алып келет.